Ассалаумағалейкум экендештер, Куба такси каналына қош келіпсіздер. Бүгін біздің қонақта Алмаз. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Жақсы жүрсіздерің? Альхамдулилля, жақсы. Аман-есен жүресің бе? Шүгір байке. Алмазды барыңарла танысаңыздар керек. Кішкене бір сұраулар пайда болып, Алмазға жолығайлы. Бүгін Алмазға келдім. Бүгін 14 март 2025 жыл, саат 11:30 болды. Түн болды, уже көз отырасыз. Алмаз, іштерің қандай? Ассалаумағалейкум. Жақсы жүресің бе? Шүгір байке, өзіңіз. Жүресіз, ақырындап. YouTube'да алып отырсың. YouTube мен қолдан келішінше болған білген нәрсесімен бөлішіп жүрөбүз. Ошо өткөндө акыркы видеоңду көрүп, акыркы эмес, канча бир 10 күн мурун чыгардың беле, жанагы кыргыз таксистерге ФГИС боюнча, переводчик боюнчачы. Ошол боюнча сурайын деп келдим эле да, негизичи. Ошол ФГИСти негизи сен каяктан билдиң ошондой болорун? Кимде ким эң жакшы таксопарк издеп аткан болсо, ушу келечек таксопарктын сунуштамакчымын. Таксопарктын проценти 1%, самолетка кошуп беришет. Техподдержка 24 саат бою, выводты таксометрден кыласыздар. Так что ушуга чейин эч кандай жабап болгон эмес, и болбойт дагы. Так что келиңиздер, кошулабыз, чогуу иштейбиз. Аман болуңуздар. Аны байке чын айтсам өзүм башында ФГИС деп чыкканда эле программагачы жана кызыл болуп күйүп приоритет кошулуп эметип калат го. Ошол моменттен баштап заказ действительно аз болуп баштаган. Мен да өзүм ошону көргөндөн кийин кылып салайынчы деп аракет кылгам. Паркка звонить этип эметипчи. Парктагылар башында хоп деп эле эметип өзүнүн жана разрешениясы бар го эмесичи. Минтранска эметишеби жана машинаны коюшат го учеткочу. Реестрга Дептранска ошол жака койгон эмесинин номери бар го, полный эмеси, срогу менен, датасы менен, ошонун эмесин номери керек дегенденчи Яндекске чалсамчы, надо загрузить өзүңөрдүн эмеңи, паркыңардын эмесин, ошо машинанын разрешениясын сурап жүктөгүлө дегендечи. Мен паркка чалып ушундай могу теманы бүтүргөйлү десем, все хорошо деп парктагылар башында жакшы эле эметишкен, а мен бул оңой эле нерсе экен дегем да. Все деп алар полный баймеден компьютерден карап өздөрүнүн эмесин, документтерин скриншот кылып жөнөткөн. Мен аны полный эметтим, өзүм данныйымды урдум. Жанагы анкетасыначы Яндекстин. Перейти по ссылке деген жери бар го. Ошол жака жүктөп полный эметсем, по-любому болбой койду да, окшошпойчу. Анан аягында эмне кылдым? Яндекске звонить эттим. Почему өтпөй атат депчи. Десем, алар айтышты, короче. Бул нерсе үчүн постоянный пропискасы барлар. Либо машина собственник өзүң болсоң, ошондо гана өткөрө аласың. А так тиги парктан дополнительный эме керек деп договорчу. Сен парктан, например, машинаны арендага алып айдап жүрбөйсүзбү? Алар жана өзүнүн разрешениясынын копиясын чыгарып берет, плюс договор берет. Там договор типа эме экен да. Типа арендага менден алып иштейт, менин паркымда иштейт деген, аренданын суммасы момчадан деген договор болот экен да. Ошол договорго плюс өзүнүн жана разрешениясынын номерин полный чыгарып берет. Ал договор болсо, данный водитель имеет право распоряжаться депчи, как собственниктин укугундай эле. Любой жака барып, учетко кое алат, там ДТП болсо өзү мен жок эле бүтүрө алат деген кагазды алчы. Короче, машинанын арендасын мен төлөйт, налог налогу полный закон боюнча деген. Ошолорду алып алып, анан госуслугиге барып, госуслугиде мен өзүбүздүн госуслуги бар да, мой налогубуз бар ар бир водитель. Ошол договордун эмеси, основаниясы аркылуу ошол жака барып туруш керек экен да. А мен паркка звонить этип туруп, мага ушундай договор бересиңби десем, ошол жерден анан секирди да. Ал нерсени биз бере албайбыз типа дегендечи. Анда муну кантип бүтүрөбүз десем, анан ошондо кайра отмазкага чыгып башташканда, бул нерсе пока влиять этпейт, мындай эле айдап тур депчи. Ошондон что-то ойлонуп, вообще покой бербей койду ошол мысльчи. Бул эмнеге бербей атат депчи. Ошондо покой берип, эмне ошол эмне үчүн бербейт түшүндүңбү сен? Түшүндүм. Эмнеге бербейт? Налогду көбүрөөк төлөп калышат экен. Мен негизи бирок 7%. суроону берип туруп, караш ошолорду сага түшүндүрөйүн дегем да, көрсөң сен өзүң айтып койдуң азырчы баардыкчы. Налогду көбүрөөк төлөп калышат экен. Анан кийин жана, например, көбүнчө парктар машина, например, 10 машина бир кишинин атында болсочу, онун бир экөөсүн скрывать этип да коюшат экен. А если ар бир водительге договор берип калса, жана иштеп жүргөн 10 машинага тең бериш керек болуп калат да, уже ар бир водитель жана эмени жоготуш үчүн. Разрешение перевозчика программада жоголуп эметиш үчүн эме берип коюшат.
эме договорчу. Договор менен баары уже Минтранс уже эсептеп баштаган. Эниңдир бул парктын машиналары мынча, эме боюнча договор менен келгенде мынча болуп атат деп туруп дагы грузтетип коюш мүмкүн экен үстүнөн дагычы, напримерчи, ошонун көбүнчөсү мындай скрытый схемалар бар да, короче, ичиндечи байке. Ошон үчүн бергиси келбейт экен көп эмелер. А если машина собственник өзү болуп туруп, аны өткөрбөй эле айдап жүрбөйбү, напримерчи, жумасына 30 эле саат иштей алат экенсиң да. Если ошол эмени разрешениени өткөргөндөн кийин анан как смело канча саат кааласаң ошончо иштей берет экенсиң. Азыр, например, биз деле, например, как машина өзүңдүкү болсо, тиги реестрге киргизбей таксовать этип жүрсөң, 30 эле саат укугуң бар экен да иштегенгечи. Ошондой эмеси бар экен. Биздикилердин көбүнчөсүнүкү өткөрө албайт. Ошон үчүн жана мен видеодо көрсөткөндөй заказдын көбү орустарга ошонун айынан түшөт экен да. Эмне үчүн алар уже давно өтүшкөн, полный. И нормальный заказдар по-любому ошолорго биринчи түшүп атат. Сен ошо орустарды өткөндө ойлойсуң. Орустардын эми көбүнчөсү кирген да эмеге. Эч ким өткөн эмес анан. Вообще Эч ким өткөн эмес. Эмнеге анан Сен заказ ойлоп жанагы ФГИС болсо эле заказды ошол адамга берет деп бирок тура эмес да негизи. Бирок алардын приоритети күчтүү болуп атпайбы? Яндекстен эме болуп. Чисто ошого может попал болуп атат да. А так Жок, попал болгондой байке, мен аны 3 жолу текшердик биз. Аягында уже таза, ё-моё, бул действительно ушундай экен, анан видео чыгарып элге да көрсөткөм, мына отуруп заказ берип. Ал видеодо мен аны эметкен жокмун. Конкретно мына могу эме жакта тургам мен. Ошондо Боровский шосседе тургам, мойка жакта. Как раз мойкадан чыккандан кийин көбү линияда турат да. Менин жанымда да эки бала отурган линиядачы. Бизге вообще бербей койду да. Үчөөбүздөн комфорт плюс болчук. Мен да заказ бергенде жалаң комфорт плюс заказ бердим. Мен хотя бы бирөөбүздүн приоритетибиз мощный болчу да, полный эме болчу, четкий болчу, приоритет, рейтингчи. Бирөөбүзгө да ыргытпай койгон да байке. Азыр деле, мекендештерин көбү жүрөт го эметип. Аны мен деле прям эметкен жокмун, прям ошонун айынан конкретно депчи. Бирок какая-то основная эмеси бар да, долясы, частичи. Эме эмеспи? Самовнушение эмеспи? Жок, самовнушение эмес байке. Аны эмнеге бергиси келбей атат анан таксопарктар, айтыңызчы. Если ошончолук эме болсо. Таксопарктар бериш үчүн айтып атпайбы, өзүң айтып кетпедиңби? Жана мисалы, если таксопарк биздин перевозчикти жанагы ошол красный түгүп турат го, мисалы, ФГИС деп, могу Федеральный государственный информационный система деп аталат экен, алар мисалы таксопарктар там эмелер да. Ар бир кишиге ошону алып бериш үчүн алар деген киргизсе, ар бир кишиге налог төлөйт. Налог төлөйт. Это будет примерно 44%. Алар не хотят төлөгөн. От общей суммы. От общей суммы 44% төлөйт да. Ошон үчүн алар эчтеке кылгысы келбейт экен. Кылбайт дагы да мунчу. Анан өзүң айтып кеткендей эле жанагы только собственниктер кылышы мүмкүн, бирок алар деле кылбайт деле да. Азыр Москвада эч ким кыла элек аны. Анын үчүн жанагы өзүң айткандай госуга тияк. Бирок аны кылса болот экен. Кылса болот. Мен алардын баарын бүт окуп, интернеттен карап, тияк изилип чыккам да. Бирок ошону кылгысы келбей атышат да, эмнеге? Ошону кылбай эле коюш керек экен да. Аны кылганда азыр, например, анын дагы бир минус жериги. Азыр көбүнчө даже мына байке Авитого кирипчи, Авитого же там таксопарктар официальный бир реклама кылып коюшат го, жана машиналардын аркасында деле иштеп жүргөндө көрүп каласыз го. Аренда там по 1300, 2000 рубль дейт да. 1300дөн 2000ге чейин деп жазылат да. А на самом деле действительности ошол жака чалсаң баасы башка да. Алар ошол жерден деле уже катышат да. Эмне үчүн общий рекламага 2600дөн деп чыгарса, тиги Минтранс деле нифига себе дейт да, булардын налоговый деле фигейт этет да, булар арендасы момча экен, а бизге төккөн налогу мынча экен депчи. Көбүнчө жер даже Авитодон деле машинаны арендады издеп көрсөңөр, аз сумма жазылып турат да. Например, комфорт плюстар эме 2000, 1800дөн деп от деп турат, А действительности барсаң комфорт плюстар 3200, 3300 деп турат да, действительно аренда. Ошону байкап көрсөңүз даже, ошондон да эме скрывать этишет да буларчы. Мындай обществого билгизип коет, типа аренданын баасы ушундай эле, анан бизде каякта налог детиндей баа деп. А на самом деле звонок этип барсаң 3300, 3600га чейин берип атышат. А 3300 деген объявленияны бир да машинадан көрүп атасызбы көчөдө жүргөндө? Такой-то таксопарк аренда от 1300дөн 2500ге чейин деп эле турат. Комфорт плюстар да, ал 2500. А на самом деле чалып туруп барсаң андай баа жок да. А бирок рекламага ошентип киргизип көчөгө кое берип коюшат машиналардын аркасына чаптап. Ошол жерлери да болот. Так что жигиттер, такси мекенесинде, если таксиде ким иштеп аткан болсо, негизи бул
жанагы красный эмеге фгиске көңүл бурбай алат эмекчимин негизичи. Көңүл бурбаганда ошону буруш керек байке. Аны эмнеге бурбаш керек? Буруш керек. Ушунча аренда алып, ушунча эмесин төлөп жүргөндөн кийин аны маны эч ким кыла албайт да. Эч ким кыла албаган менен ошо таксопарктардан ким иштесе ошону эметкиле, анда хотя бы аренданы как в действительности түшүрсүн. Жана объявленияда канча, например, в нашем таксопарке аренда от 1300 2000 деп турбайбы потолок. Ошол бааны койсун анда. Ошону требовать этип такаш керек. Почему вы тогда официальный там рекламный эмелерге, сайттарга 1300 2000 деп жүктөп коесуңар, а в деле келип на месте эметсең, жак бияк еще плюс депозит да алып атат ар бир водительден. Сен айтып атпайсың барып требовать эткиле деп, сен барып требовать этиш мүмкүн. Дагы бир экөө требовать этиш мүмкүн. Башка унчукпайт. Аны требовать этиштин себеби байке мына шүгүр, сиз блог алып барасыз, канал бар, там 20 000 30 000 киши бар, менде канал бар, дагы өзүбүздүн мекендештер бар, аттарын айтпай эле коеюн, элдер деле билесиңер да блогерлерди. Ошо блогерлер общий чогулуп, таксопарктарды реклама кылып айтарда ошол темаларды козгоп туруш керек да. Акыры ошону такаш керек да. А биздикилер андай жок болот атпайбы байке? Эркекче да мына чын. Таксопаркты барасың, тартасың, арендасы арзан экен, мынча экен, анан кийин конкретно ошо документально жерин эч ким айтпайт да, сурабайт. Ошо жерлерин такап сураш керек болуп калды да ужочу. Ушундай жана ФГИС боюнча разрешение кандай кыласыңар депчи, ошону элге эле ачыкка чыгарыш керек да. Ошо ФГИСтерин бүтүрүп бере аласыңарбы деп элечи, таксопаркты барып тартканда. Ладно, силердин условияңар мондай экен, у меня вопрос, например, депчи. Ошо жерин тартсак кандай дейсиз? Ошондо хотя бы таксопарктар болду уже бул эл уже муну требовать этип атат депчи. Анын пайдасы барбы жокпу, бирок ошону мен эле эмес, элдин көбү сомнение болуп атат да, ошол действие берип атат депчи. Сен айтпайсың Москвада YouTube тартканда барып эме алып, сен барасың, экөөбүз барабыз, экөөбүздөн чечилебиз экен. Азыр акырындык менен ошонун деңгээлди көтөрсөкпү деген эле ой байке. Мен деле аны түшүнүп атам. Экөөбүздүн колубуздан деле эметпейт, бирок тем не менее биздин, например, каналда бүт эле кыргыздар, бизде экөөбүздүн, например, орустарга кереги да жокпуз, башка улуттарга экөөбүздүн каналыбыз дарам кереги жок, чынбы? Экөөбүздү көрбөйт дагы, бүт эле өзүбүздүн мекендештер көрүп атат. Москвада бир өлдү дегенде 70% железно кыргыздар да, бүт именно жеке эле такси эмес, вообще эле грузовой, фура, водительдерди общий кошкондо 70% железно кыргыздар отурат да за рулёмчу иште, ушу рульда иште, именно. Ошону эметип требовать этип койсок болот го дейм. Андан көп нерсени деле сурабай эле эме чисто документально жагы кандай болот деп таксопарктарданчы. Ладно, у вас арендаңар деле мейли көп экен, зато документально таза кылып бересиңер деп. Элементарно даже көп таксопарктардын эмеси поддельный да байке. Страховкасы полный поддельный да, билесиз го ал системаны. Бир машинага оригиналды алат, ошонун дубликатын 5-6 машинага кое берип коет, билесиз го. Ошон үчүн таксопаркты барып тартпайбыз да. Аны сиз тартпайсыз железно, аны эметем. Мындай конкретно эметкенде мен өзүм деле көп тарткым келбейт. Мен анда санда өзүбүздүн мекендештердики деп кээде тартам. Так көбүнчө ошо көйгөйдү көтөрүп эметсек иш оңолобу деген эле ой максат менен чыгаргам. Мен деле аны прям конкретно ошондон эметпей элем, просто вопрос болот го по-любому. Просто ошол канча просмотр алыптыр, канча 25 000 киши көргөн ба ошо? 25. Ошон үчүн менде суроо пайда болуп келген да. Анан көрсө ушундай экен да. Анда эмне кылалы ошондо? Эмне кылыш керек азыр ошондо? Биримдикке келишип, ушу таксопарктарды тартаардын астында ошо документация жагын требовать этиш керек. Документация жагы нормально болсо, муну өзүбүздүн эле блогерлерибизден суранып кетер. Элдерден деле, силер деле барганда, например, ар бир блогер тарткандан кийин ошо жагын барып сурагыла, таксопаркка барып эле машинаны берсе эле оформление болуп кете бербейчи. ФГИС жагын такап, ар бирөөңөр сурап, конкретно тактап эметсек ошол күчүнө кирет, акыр аягы эметсе болот. Ошонун баары легально иштеген болот да. Эмнеге силер аренда төлөп атасыңар, например, депозитин берип атасыңар, парктын комиссиясына макул болуп атасыңар, анан именно ошо жерине келгенде алар эмнеге жазап бербейт экен? Ошону жазап бер деп тактап сураш керек. Ладно, ал эме действие береби, бербейби, но тем не менее бизден, например, сурап атпайбы сен эмең кээ бир жигиттердин комментарийси бар, комментариң бар экен, сага бербейбиз деп. Бар башка жактан алчы, сен ала албайбыз деп. Ошондой эле силер да жок деп барып эметкенде ошондой отношение кылсаңар, таксопарктар да чувствосуна келет да. Менин оюм да. Мекендештер уктуңуздар да, Майжан сүйлөгөн, так что ошондой кылыңыздар. Экинчи суроо мындай анда. ФГИСти бүтүрдүк. Дагы бир видеоңдон көргөм, бир убактарда чайханаларга кирип, там текшерип,
чайхана боюнча антисанитария таяктан карап аткансың да, анан токтоп калдың ба? Эмнеге токтоп калдың? Токтогондун биринчи себеби өзүм эме документ жагым бир аз эметип калган, суроо келипчи. Ошо менен алаксып бир аз эметтим, аркы берки Сахарова барып жүрүп, андан ортодон тиги мурун мен да эмеден Сакалчандардан машина айдачу элем. Тоже аренда баягы санатаны. Аны тапшырайын дедим, аны тапшырарда дагы аны бир топ эле айдап койдум да. Ал дагы оңой менен алгысы келбей бир аз ызылдаштык аны менен дагычы. Эмнеге алып коет? Эми типа аларга выгодно болчу да менин жүргөнүмчү. Мен өзүм деле көп эметип машинаны шатайт этпей жакшы карап айдап жүрсөм кетиргиси келбей тиги буду аяктан эми бир тыйын депозитимди жедирбей полный эметип чыгып кеттим, машинасын тапшырып туруп. Азыр андан кийин ортодо машина издеп жатып калдым. Андан кийин орозо башталып кетти. Бирок ал видеонун комментарийлеринде көбү колдоду, бирок арасында эмегенде угроза кылгандар да болду. Сен эмнени баштап атасың тиги бу деп элечи. Бир жерин кысып эле жүрбөйсүңбү деген эмелер да болду. Ошондо токтоттуңбу же кандай? Токтоткон жокмун, аны буюрса акырын өзүм эмемди эметип алсам баштайм. Аны эмнесинен корком, например. Аны эмеге Роспотребнадзорго да звонок эткем, ал боюнча билгем ушундай болсо деп. Өзүм документке так болуп эле ошондой чайханаларды мекендештерге да айтып кетерим. Если өзүңөргө мындай уверен болсоңор, полный аркаңар таза болсо, любой чайханага киргенде требовать этип, на месте Роспотребнадзорго звонок этип, ошол адрести айтып койсоңорчу, алар келбесе дагы эмеге алып коет экен. Учеткочу. Башка күнү мындай рейд жүргөндө кайсы чайханага жалап көп болсо, именно ошол жерди келип туруп текшеришет экен да. Эми алар текшергенде дагы эми акча менен бүтүп кетет биякта делечи көп нерсе. Бирок тем не менее ошентип жалыпты ыргытып койгула да мекендештер. Ошондо бир толк чыгат. Меники деле ой максат ошол болчу, просто көп чайханага кирсең жакшы. Эми таксисттер рульда жүрүп кээде нерв болуп кетесиң, курсаң ачканыңа. Эптеп бир чайханага жетип алайын десең, аякка барсаң жанагынтип, таракан жүгүрүп жүрөт, ансыз келгенсип тамагын вовремя бербей, отношениясы мындай, как будто сен аяка бир эме бекер жегени келгендей отношение кылышат да. Ошол мамеден жакпай калган негизи. Көп эле чайханалар бар, беспределчы чын. Мен эле эмес, мекендештерин көп эле билет болуш керек. Тем не менее биз өзүбүздүн кыргыздарды колдойлу деп барсаң да ошондой мамиле кылгандан кийин андай болсо, анда биз дагы как потребитель действовать этет эле. Бизге кандай мамиле кылса ошол. Ал Роспотребнадзордун звонокторун буюрса эметип чалып билгенден кийин номерлерин мен силерге жигиттер таратып берем WhatsApp менен. Чайханалар менен эми ызылдашкыңар келбесе, технично звонок этип эле ушундай жалыпты тыштап койсоңор, там таракан жүгүрүп жүргөн картинкаларын тартып туруп элечи. Роспотребнадзордун эме горячий линиясы бар, WhatsApp бар, ошол жактарга ыргытып койгула мекендештер. Ошо менен эметебиз. Биргеликте болсок оңолот ал дагы. Тамак жегенден кийин ал биздин ден соолук да. Ошол эле. Адак мен ал чайханаларды жамандап, ошо менен мындай өзүмдү кандай хайп эметейин деген деле желание жок. Хайп деле кереги жок негизичи. Шүгүр, кол бут бар, көз көрөт, иштеп жүрөбүз. Тил деле деги билебиз. Түшүнүктүү. Үчүнчү суроо эмне болду да? Өткөндө көрсөтүп калдык дагы, жанагы мисалы ар бирөөбүздө группалар бар да. Группалар бар. Анан элдер тура калышып эле 5000 сом берилечи, кимде бар 10.000 сом, 200 сом, 500 сом, 10.000 сом деп эле сурап калышат да. Анан баягы кыргыздардан бар да кеңпейлерчи, байкуштар жардам берейин деп бере калышат. А тигиниси болсо азыр салам деген ойдо жоолуп кетет. Ошондо сенде болуптур да группаларыңда. Болду менде, мен өзүмдүн WhatsApp группам бар. Ошол жакта анча-мынча өзүм эле тааныш, в основном тааныш эле жигиттер да. Мен деле укмуш прям эме эмесмин. Өзүм билген нерсем менен бөлүшүп, жардам бергендерге жардам берип коем. Ошо группадан өткөндө 1-2 бала чыгып калды, тоже кайрылып калышат. Аларды эми тартып эметким келбейт, хайповать этипчи. Жардам берип деле кетирген балдар болду. Действительно, кээ бирөө нуждаться этип калат биякта, там айлыктан кидалоо болуп көчөдө калып калгандар, документи бүтүп, документин жаза албай, ошо менен там кейип кеткен балдар болот. Акча жок. Сен аларды листте чыгарып айткансың да, өткөндө көргөзсүң го мага. Монда кылам, аларды чыгарганда мага деле аны бирөөнүн эмесин жаман жагын элге көрсөтүп ачып, зачем? Аны мындай өзүм жолугуп эметкем. Билгендер билет, жигиттер көрүп калса өздөрү билишет кимге жардам бергем, эмне кылгам. Кыргызстанга котельникиде жигиттер бар, алар деле билет. Котельникте полный эмес, эми конкретно бир жигит бар, пассажир болуп иштейт. Ошого звонок этип, машина таап койчу десем, хоп дейт, пассовойский акчасын скидка кылып беришет. Колдон келишинче группада жигиттерден чогултам. Там 6000, 7000 сом
жол киресин төлөп тамак ашын алып берип салып жүрген моменттер болду. Бирок эми жаш жигиттер да 95-96 жылкы балдар көрүп калса тааныйт өзүн. Негизи мен эмне ошон үчүн эмне болуп суроону берип атам. Ушундайларды негизи коюш керек да. Тааныбаган бирөөдөн акча сурап эле андай эле койгула жигиттер уят болот негизичи. Шым кирип жүрөбүз. Ал үчүн туугандарыңар бар, досторуңар бар, ошолордон сурагыла да. Тааныбаган бирөөдөн акча сурап эле анан бербей атат да просто. Мен өзүм да ошого капкап болгон бир жолучу. Жок, андай ошону сурап эметкендер жана ссылкаларды жөнөтүп эметкендерди мына мен группадан чын байке ачык эле айтайын, автоматически удалять этем, блокировать этем. Эмне үчүн андай нуждающий адам конкретно эметсе өзү прямой звонок этип эметет. Мага даже мына монда WhatsApp ага телефондо жакта WhatsAppка да жазышат мага. Жердешим, мекендешим. Мен да таксиде иштеп кеттим эле Москвада, анан бир аз кырсыктап калып Кыргызстанга кеткем, сенин каналың аркылуу сбор кылсак болобу, тиги бу деген толтура байке. Андай толтура. Сизге деле келет андайлар, бирок там сиз айткандай өткөндө сизде бир видеолордо айтып кеттиңиз эле го, бир 200-300 миңдин проблемасын айткандар бар. Ал вообще 200 миңге кудурет жетпегенден кийин анда зачем могу жашоодо жашап жүрөсүң да, чынбы? 200 миңди өзүң чече албагандан кийинчи. ДТП болуп сиз деле машинаңыз бузулуп калганда, мына недавно тоже бир мекендеш байкебиз BMW-син бузулуп калып эметкенде өзү эле көтөрүлүп кетти, көрдүңүз го, видеодо жүрөт го. Мен деле ДТП болгом саната мен почти канча 80 миңге эметкем на ровном месте. Кой анын бар. Андай болуп турбаса негизи болбойт, эркек болгондон кийин анча-мынча кыйынчылыктар башка түшөт да. Ошого чыдабай кээ бирөө чыга калып эле мекендештер жардам берип койгон. Кээ бирөө элементарно платный жолго барат, акчам жок эле кыргытып койгулачы дегендер бар. Платный жолго төлөй элбаган. Зачем? Ошон. Бар. Эркек болгондон кийин запаска хотя бы күнүнө 2 сомдон болсо дагычы, мындай орусча айтканда черный деньги күнүгө 2 сомдон откладывать этсеңчи, жаман момент анда-санда бир келет. Кудай сактасын өзү, Ошо жаман момент келгенге чейин күнүнө 2 сомдон топтоп койсоңчу. Нормально акча чогулуп калат, ошо жаман күнүңдө хотя бы бутуңа туруп кеткенге жетип калат да, бир 10 миң, 5 миң сом жөн эле чогулуп калат. Миллион, там 5 миң, 10 миңден күнүнө стабильно дөм, күнүнө черный деньги деп эле чисто өзүңө мындай 2 сомдон эле эметип койсоң чогулуп калат го деп менин оюмча да. Мындай анча-мынча бир ошондой мелочь элге чейин чыгып жалдырап платныйма төлөп койчу дегенге караганда ошол топтогон акчаң колдонуп кетсең жакшы го дейм да. Лично менин оюм. Жаман көрбөгүлө, бул отуруп алып эмне акылдуу болуп атат деп. Тура эле эмне ачык сөз да. Анан могу последнее время таксиде жумуш азайып кетти дегенге чын кошасың? Таксиде жумуш азайып кеткен. Эмне үчүн азайды билесизби? Эмне үчүн азайды? Эң биринчи себеби могу эмелерден документация жагы ызычуу болуп кеткен айнанда азайды го дейм эң биринчиси. Көбүнчөсү кисарт-мисарттын эмесинен, жана разрешение перевозчика деген бир себеп болду. Тоже таксиде өтө эле көп документ болуп кетти. Могу самозанятыйга өткөргөндөн кийин да эметип кетти. Жок, заказ болбойт, заказ аз болот. Заказ. Анан наоборот водитель азайыш керек болчу да. Водитель деле мындай көбүнчө азайып калды го байке, бирок таксопарктар уже айласы кеткен эмнесин эметпей. Бирок тем не менее таксопарктар арендасын түшүрбөй атат да. Бирок ошондо деле болбой эле, мен ошо ушу сиздин видеоңуз аркылуу жаман көрбөсөңүз кайылып кетет элем. Москвада блогер жигиттер момундай биримдикке келип, өзүңөрдүн группаңар бар, ошо группалардын баарын эметпечи. Общий ушу бир блогерлер чогулуп, момундай беспредел таксопарктар тартканды токтотсок жакшы болмок эркекче. Ошо бир өзүбүзгө да мындай өзүбүздүн мекендештерге бир пользасы болгудай бир чечимге келип, парктарды тартардын астында хотя бы жана депозитиңерди азайткыла, арендаңардын баасына мейли ага макул бололу деп. Депозит ордунан жылбай турат, азыр таксопарктарга барсаң, бысмылда дегенде 5 миң, 10 миң дейт, кээ бир таксопарктар. Кээ бирөө накопительный дейт. Накопительный дегенде деле 10 миңге чейин бир ай бою кутулганда өтө эле кыйын болуп кетет атпайбы? Арендасы өзү там комфортторуң 2 миң канча 600, 2 миң 500дөн, анын үстүнө күнүгө 300 сомдон демеси кошулганда эле почти 3 миңге комфорт плюс айдап жүрбөй. Ошолорду токтоткула деш керек. Депозитиңерди токтоткула хотя бы деп. Таксопарктарга барсаң, требованиялар укмуш, эме болбош керек, там комментарий болбош керек, анан стаж не менее 3 жыл болуш керек, тигүү дегендер. Ошонун баарын токтотуш керек го дейм байке. Биригип.
ооба токтош керек негизи. Мен оюм жеке просто аны жаман көрбөгүлө элдер блин буюрса эметип ал чечимге келсек болот, а то блин ошонун айнанда бизде жашоо кыйынчылап кетти таксидечи. Ошол жумуш азайып кеткен боюнча блин ошол документация жак требовать эткен айнан эле эметип кетти. А так мындай көбүнчө эми бияктагы океңдер менен сүйлөшүп туруп калсаң, океңдердики нормально болот. Чын койчу. серьезно байке. Даже бир күн аэропортко баралычы. Домодедово же Шереметьево баралы. Океңдер болуппу же ошол мисалы кыргыздарда эле көп да российский паспорттар бар. Алардыкы нормально ошондо. Алардыкы деле более-менее болуп атат го дейм. Документарный бизге караганда бизге бөлүп коюп атат. Мага өткөндө видеодон кийин деле группага деле кээ бир байкелер айтып калды да, кээ бирөө мага лично ушундай Яндексте иштеген, буякта мэрияда иштеген кишилер отуруп айтыптыр да, мындай намек мененчи. Силерде бара акырын кысат, өзүңөр эле кетесиңер деген сөздөр болуптур да. Мага мына ошо могу видеону көргөндө ошо сөздү мага айткан байкелер угуп калса, комментарийлериңерди калтыра кеткилечи ушу жака. Мага лично айтышкан да. Мажа сен айткан нерсе туура бир чети депчи. Мен да ушундай эмелерди угуп калганмын деп пассажирлер айтыптыр да. Силерди бара кысып акырын өзүңөр эле жоголосуңар таксиден деп. Ошол эме тема келди да. Мен просто ойлоп атам да, азыр сезон башталып эле окшойт. Азыр еще пост болуп атат, орустарга деле пост болуп атат, бизге да пост болуп атат. Ана адамдар эч жака чыкпай эле үйүндөрү отурушат депчи, мындай метромен барып метромен келет. Сезон жок, азыр жок депчи. Сезон бою канча жылдан бери эми болуп эле келип атпады эле, мындай малда деле. Может, ушул еще бо негатив тияк СФО бияк дегендей ушундой болуп атат. Элдин баары негативный акчаларын эконом кылышып ушундой болуп атат да, азырчы негизи самом делечи. Азыр бул баары жакшы болуп кетсе, бияк бүтүп калса. Так что нормально болот негизи, сабыр кылып. Жо, иштесе болуп атат, просто мурункуга караганда көбүрөөк заказ кылып калып атасың да. Например, мурунку 5 заказ менен тапкан акчаны азыр где-то бир 15-20 заказ менен таап атасың да. Мурун 5-6 заказды күнүгө стабильно катуу иштейм дегенде мурун билбейм бир 13-15 заказ эле кыла алчысың да, билесизби? Мурун максимально 20 заказ кылсаң өтө катуу иштеп салыптырсың, нормально чыгып кетиптир деп таң калышчы. Азыр 20 заказ мындай эле болуп калды го. 20 заказ менен там 10дун тегерегин таап калышты, Жумуш болуп атабы? Заказ азайганы чынбы? Ошол чын болсо кимде иш кандай болуп атат? Ошол комментарийге жазып кеткилечи негизи. Экөөбүздө талаш болуп атат азырчы. Эки ой болуп атат да. Ошон үчүн комментарий жазып кеткиле, жумуш азайды, действительно азайган жокпу? Ошону айтып кеткилечи. Жумуш боюнча ошол байке. Да эмне? Өзүң азыр эмне машина жүрөсүң? Мен азыр Kia K5. Аренда канча? Аренда меники 3300төн. 7.0. Ооба, 7.0, 3300. Kia GT Line тоже. Максималка. Максималка. K5. Өзүң негизи машина алайын деген оюң барбы? Өзүң собственно. Машина буюрса эметебиз, машина алайын деген деле ой бар. Просто бияктан эметким келбейт. Мен өзүм мондай эме ызычуу болуп эметип жүргөнүн себебичи любой время кетип калганга даярмын да бияктанчы. Ошон үчүн көп нерсе мындай илеше бергим келбейт да. Так колдон келишинче азыр мындай эметип каналымды тартып эметип жүрөм. А так каналдан деле баары ойлойт, жигиттер, мекендештер, каналдан бир тыйын түшпөйт. Россиядан, тем более бияктан. Көбүңөр ойлобогула, анан бул блогерлер болуп кетип эле канал аркылуу акча таап эметип атат деп. Мага да Куба братанга да түшпөйт, бир тыйын көрбөйбүз. Баары эле ойлойт, бизде акча быр укмуштуу эле YouTube'дан нормально акча табышат булар деп. Реклама деле Куба братан деле тааныйсыңар, билесиңер. Чача-пача реклама тарта бербейт бул байкебиз дагы. Мындай конкретно уверенныйды сураштырып эметет, даже менден сурайт, звонот этип, "Маза, мондай паркты уктуң беле, билдиң беле?" деп. "Ооба, братан" деп экөөбүз сүйлөшүп калабыз. Реклама тартарда мындай кеңешип эметип тартабыз. Ушу Куба братан менен байланыш жакшы да. Негизи биз деле мындай реклама тартканда корком да, мисалы мен лично сен деле коркосуң, мен деле корком да, мисалы. Чтоб биздин атыбыздан барып алып, какой-то люди не страдали депчи, баягы. Особенно жаңы келгендер особенно. А так адамдар бар экен да, бизди мисалы көрүп, атай. Ой, ишенгендер көп да байке. Биз монтип чыгып атсак, мен деле башында жаңы келгенде каналым жок, таксопарктардан аренда издеп эметип жүргөндөчү. Эми каяктан информация каяктан аласың?
объявление кирсең бүт эле блин чалсаң таксопарктарды баарыңар эле билесиңер го, конкретно эмеге ошого попал болбойсуң да. Любой бир аял алат, адрести айтып коет, барсаң аяктан сени толком принимать этпейт да, жана Авитонун рекламалары менен. Ал кому попадешь да, тет башка региондо отуруп жооп берип коюшу мүмкүн да, ал диспетчерчи просто рекламодатель берип коет, кимге попал болсо ошолор звонить этип эметет да. Конкретно прямой ошо парктын эмесине түшпөйсүң да, жана отдел кадровна. Анан кийин эмнени айтайын дедим эле, ёлки. Эме мекендештер ошо бизге ишенет да. Мен да өзүм ошо блогерлерди көрүп, ошо могу таксопаркты тартыптыр, значит, өзүбүздүн мекендеш тартып атса анда кыргыздар көп иштейт экен ушул жактан деп барып алып алат жаңы келген балдар. Эми жаңы келген балдар эме кемситкенде эмес, кээ бир мекендештерибиз орусчадан начар, кээ бир балдарчы, жаңы барат, жана условияны түшүнбөй алып алышат. Анан алгандан кийин жана шалдыр машинаны айдап көргөндөн кийин түшүнөт, расход көп жеп баштайт. Бензинчи 1-2 күн айдагандан что-то блин, же бензинге түтпөйт, же машинанын состояниясы жаман, же кондёр иштебейт, же печка иштебейт. Кой баары 2 күндөн кийин тапшырам десе, жана парк 5000 сом депозитин бербейт. Сен 1 ай айдашың керек деп мойнуна косякты илет. Сен заранее айтып тапшырышың керек. Дагы 3-4 күнүн арендасын вперед төлөшүң керек. Сен айтпай алып келген үчүн деп. Груз деп болушунча сыгып алып атпай, болбосо комментарий жазып коебуз, башка жерден ала албай калсың деп угроза кылат да. Ошол жерден көбү попал болот да ошондойлоргочу. Нормально эле машинаны сдавать этип кетсе деле жазып атат экен да. Ооба, жазып коюп атпайбы? Аны мына мекендештер деле билет го прекрасно балдар. Эмне үчүн мен өзүм башыман өткөн, мен просто эми баягы орусча билип эметкен үчүн до конца тарант этип тапшыргам да. Мен да ошондой жаман начар машиналар попал болгон мага дагычы. Вроде жана паркты баары аларда күлүп жайнап сонун сүйлөшөт, полный эшикке чейин чыгып машинаны оталдырып, анан эртеси күнү кеткенден кийин аренда башталып эметкенден баягы чалып бирдеке десең башкача сүйлөп баштайт да ошочу. Ошонун баарын биздин мекендештер биздин каналдардан көрүп алып барат да. Биздин көбүнчө ошо ким тартса дагы ошол жооп бербейт экен да. Ал паркка барып жана баланын блин эми жаңы келсе өзү биякта өзүнүн квартирасына акча, регистрациясына акча, плюс тиги машинаны алып аяка да карыз болуп чыгып атат, бир тыйын көрбөйчү. Ошонун баарын ушу бизден көрөт да байке. Бир чети көрүнгөн паркты тартканда туура эмес да негизичи. Бирөөнүн эмесине кайдыгердик карап салып атабыз да, напримерчи, тартып салсак. Ошол эле. А так реклама тартып, укмуш акчаны кылып кетип калмакпыз биз деле. Мен деле давно мага деле BMW, CMV, Mercedes чейин предлагать этишкен таксопарктар. Айдайсың сага бекер айдайсыңбы? Бекер айдайсың. Аналар көп. Бекер айдайсың. Бартер кылчу. Биздин немеге эмет деп. Мен даже мурун сакалчандардан айдачым дедим го, санаттан. Ошол паркка деле көп баланы эметтим, бирок мен аяктан эметип берчүмүн да, өзүм барып конкретно жооп берипчи. Арендасын как положено, жана эмесин депозиттерине тарант этип алып берип эметкенгечи. Бирок негизи өзүбүздүн мекендештер дагы кээ бирөөндө күнөө бар балдарда, чынын айтсам. Бирок баарында эмес. Арасында адекватный байкелер да бар, нормальный так жүргөн. Но тем не менее, бирок канча болсо да, эмне болсо да, по-любому өзүбүз кыргыз болуп башка жерде жүргөндөн кийин өзүбүздүн мекендештердин тарабында болушубуз керек деген эле ойда. Тем более момундай эмеде YouTube менен момундай уровеньде жүргөндөн кийин возможность бар, биз аркылуу машиналарын иштетип арендасын эме берип атышат, акча таап атат башка парктар делечи. Ошолорго эмне үчүн биз условия кое албайбыз да? Потому что через нас кыймылдап атат аларчы. Биз жок болсок, биз элди чакырбасак, алардын деле иши жүрбөй калат чынындачы. Машиналары застой болуп, депозиттери жана эмелерин, таксопарктардын арендаларын төлөй албай, помещенияларын, лизингтерин төлөй албай эме болушат да алар делечи. Ошон үчүн биримдикте болуп мекендештер бири-бирибизге колдоо көрсөтсөк, биякта деле жеңилдетип алабыз. Хотя бы депозит жагын бербейчи айдап машиналарды. Депозит деген нерсе негизи мен жаңы келгенде көп жок болчу. Бара көбөйүп кетти. Ушу ажиотажды ким кылды? Блогерлер кылып атып эле, таксопарктар машина жок деп керсейип атып эле, анан депозит деп эметип алышты да. А так депозит деле по сути кереги жок. Эмнеге депозит бересиң сен? Таксопаркта страховка болуп атса чынбы? Эми штраф келет деген ал жөн эле эми отмазкада. Штраф келсе базар жок, штраф келгенде со мной свяжитесь, мен ошол акчаны котором деп эле айтыш керек да. Чынбы? Жөн баягы мекендештер аларды деле доставать этти да. Эми качып кеткендер бар, андай ситуация. Но не все да байке. Таксопарктар ошонун айынан. Бирок депозиттин айынан эмне деген эмени? Например, бир блогер барат там, например, рекламаны эми ачык эле айтайын, эркекче элечи там
15 миңден 20 миңге чейин тартышат и то бир 2-3 рекламаны заранее алат чымгы ачык сөз да байке ал бир реклама үчүн барбайт азыр блогерлер делечи 2 реклама максимум да минимум, то есть максимум бир 3-4 рекламаны вперед алат акчасын. Ал таксопарк рекламанын акчасын берет блогерге. Биздин эле бир блогер барып туруп аркасынан 100 адам минимум келет эртеси күнүчү. Аны таксопарк билет. Реклама мен сен там 50 миңди алат дагы укмуш мактап жактап минустарын айтпай кетет. Кеткенден кийин эртеси күнү 100 адам келет. 100 адамдан минимум 5 миң сомдон депозит алганда эле жана блогерге берген акчаны 2 эселеп чыгарып алат да таксопарк. Плюс еще аренданыкын алат, плюс еще парктын комиссиясын алат. 5%. Ошондо өзүбүз эле кайдыгерлик жасап атабыз да. Просто билбейм, байке эркекче да. Мекендештер эркекче эле намыска тийип кетет чын. Ушул жака тети Кыргызстандан бери темселеңдеп келип алып, бири-бирибизди бияктан бокко тыккан үчүнчү. Андай бар негизи. Ошол эле. Ошол мажа 35 мүнөт болуп кетти, 35 мүнөттө туруп атканбыз. Сөз бүтүрөлү, чото көбөйүп кетти окшойт. Ошол мекендештер, кармаган орозоңуздар кабыл болсун, аман болуңуздар. Эмки көрүшкөнгө чейин комментарийдан таштап кеткиле. Лайктап коелу еще. Не дейсиң? Ассаламу алейкум. Орозоңор кабыл болсун. Көрүшкөнгө чейин дагы болгон информациялар менен бөлүшүп, буюрса биз да колдон келген аракетти кылабыз. Бул Куба братан дагы патриот байке. Постоянно дайым колдоп, связьда болуп турат мен да бул байкеден кеңешип, анча-мынча нерселерди билбеген нерсемди сурап турам. А так документация жактан билген немелерибизди буюрса байланышып эметсек айтып чыгарып турабыз. Бул байкени да колдоп, комментариңерден жазып, лайкыңардан басып, подпискадан таштап койгула, өзүбүздүн мекендештерди эметели. Бирок эркекче сөз да, бул байке да чача-пача рекламаны тартпайт. Мен да тартпайм. Ушул ойдон жүргөнгө аракет кылабыз. Силер только колдоп койгула, жигиттер, байкелер. Ассаламу алейкум. Негизи бул видео какой-то бир адамга кереги тийди деп ойлойм. Аракет кылдык да, кереги тийип калсын депчи. Ошол оюңуздар иштеп кеткиле. Көрүшкөнчө.